Баарына салам достор, силер менен Мерим. Бүгүн мен силерге Уривен 16 деген кинонун кыскача баяндап берем. Анда эмесе силер дайын болуп калсаңыздар, биз баштайбыз. Окуу бөлмөдө кыздарга жакшы жүрүм-турумдун эрежелери телевизордун лекция аркылуу көрсөтүлүп жатты. Бир маалда телевизор бузула баштайт. Кыздар бир аз кабатыр болушуп, топтун лидери болуп калган Вивиенден бир нерсе кылуу керекпи деп сурашат. Вивиен эч нерсе кылбай сигналды күтүүнү айтат. Бир нече убакыт өткөндөн кийин Бери уланат. Түндө кыздардын бири Эва Вивиенге Греттаны карап жүр деп айтат. Ал маалда Вивиен дубалга канча күн өткөнүн белгилеп жылмайып коет. Эртеси күнү мисс Бриксел аттуу аял кыздарга келип, алар 15 Уривенден өткөнүн жана азыр алардын баардыгы 16 Уривенге көтөрүлүп жатканын жарыялайт. Жана бул алардын Весталиядагы акыркы жылыңар болот деп айтат. Кыздар бактылуу, анткени алар жакында жаңы үй-бүлөлөрдү табышат. Алар бөлүнүп башка имараттарга жөнөтүлөт. Вивиен, Ава жана Рита Роза Холдун имаратына жөнөтүлөт. Ал жерде 16 Уривенде кыздар жалпы жатканга барып, мурда ал жакка которулган башка кыздарды көрүшөт. Алардын арасында Вивди көрүп учурашып жаткан София да бар. Вивиен Софияга көңүл бурбай дароо эле улуусу болоорун жарыялап, эң жакшы кроватьты алат. Эва анын жанындагы кроватьты алат. Бир аздан кийин София Вивди жатканада сүйлөшүүнү суранат. Вив аны укпай коет. София 10 Уривенде туура эмес кылган иши үчүн кечирим суроого аракет кылат. Вив анын оозун жаап, бөлмөгө сүйрөп кирип, анын таза эмес абалында экенин эч ким билбесин деп коркутат. Ошол маалда чогулуш сигналы угулуп, 10 кыз тизилип турганда мисс Бриксел аларга бөлмөгө кирет. Аларга аттары жазылган кооз тигилген көйнөктөрдү берет. Көрсө кыздар окуганды да жазганды да билишпейт экен. Мисс Бриксел ал көйнөктө уктоого да уруксат берет. Уктаар алдында баары көйнөктөрүнүн керебеттеринин жанына илип сүйүнүшөт. Бирок Вивиен Софиянын капаланып отурганын байкайт. Эртеси София Вивиенге жалгыз баруунун жолун табат. Ал Вивге бүгүн витаминдерди ичпөөнү айтат. Эва пайда болуп сүйлөшүүнү токтотуп, Софиянын таза эмес деп айтып, Вивиенге жакынга аракет кылат. Вив бул жерде эч нерсе жок экенин айтып, аны дароо токтотот. Вивиен витаминдерди ичип жатып, Софиянын сөзүн эстеп, бүгүнкү витаминдер ак эмес, көк экендигин көрүп, аларды ичпөөнү чечет. Түнкүсүн көк витамин ичкен кыздардын баары катуу укташат. Таблетканы ичпеген Вивиен менен София сүйлөшүп жатышат. София көк таблеткалар уктатуучу дары экендигин айтып, Вивиенге уктап жаткандай түр көрсөтүүнү эскертет. Күзөтчүлөр менен мисс Бриксел бөлмөгө кирет. Алар Вивиенди жана башка кыз Оливияны башка бөлмөгө алып кетишет. Ал бөлмөгө күйөөсү аялы улгайган байлар кирип, мисс Бриксел аларга уктап жаткан кыздарды тартуулайт. Аял Вивиенди тандап күйөөсүн акча төлөөгө жөнөтөт. Вивиен менен Оливияны кайра бөлмөгө алып келишип, төшөккө жаткырышат. Вивиен алар жаңы үй-бүлөгө барбастыгын жана аларды сата тургандыгын түшүнөт. Сакчылар бөлмөнү бекитпей койгонун көрүп, андан пайдаланып София качып кеткиси келет. Бирок Вивиен сырттагы аба ууланган деп эсептегендиктен макул болбойт. Күзөтчүлөр уктап жаткан түр көрсөткөн Софияны алып кетишет. Алар кеткенден кийин Вивиен бөлмөдөн чыгып кетет. Бирок бардык чыгуу эшиктер култанган жана ачкыч картасы жок, ачылбайт. Ал күзөтчүлөрдүн бири Алекстин жүрүм-турумуна нааразы болгон мисс Брикселдин телефондогу сүйлөшүүсүн угууга жетишет. София өз ордуна кайтып келет. Кыздар азырынча эч нерсе кылбайлы деп чечишет. Кийинки күнү жоопту көрүнгөн доктор Миро менен медициналык кароодон өтүшүп, кыздарга вакцина берилет. Түнкүсүн таблетканы ичүүнү таптакыр токтоткон Вивиен менен София актары уктатуучу. Ал эми көк түстөгү алда канча күчтүүрөөк уктатуучу экенин билип, эмне болуп жатканын талкуулоону улантышат. София башка кыздарга айткысы келет. Бирок Вивиен баш ийбегендиги үчүн кантип жазалоону өз тажрыйбасында билгени үчүн тобокелге барууга даяр эмес болчу. Вивиен доктор Миронун ишеничине ээ болот. Күндөрдүн биринде кыздардын бири Вероника башы айланып полдо жатып калат. Эва аны таза эмес деп айыптайт. Бирок Вивиен оройлук менен баарынын көзүнчө анын сөзүн кесип, Вероникага жардам берет. Көрсө Верониканын эмдөөчү жери кызарып, бир топ жерин ээлеп калган экен. София менен Вивиенде бирдей симптомдор бар, бирок азырынча анча оор эмес. Эва акырындык менен негизги функцияларды ала баштайт. Вивиен доктор Мирон менен ачык сүйлөшүүгө аракет кылат. Ал жардам бере алат деп ишенип, кароолчуларды сындайт. Бирок ал аны адеп ахлакты бузганы үчүн айыптап, витамин ичпей жаткан болушу мүмкүн деп шектенип, ага чоң дозадагы дары сайып салат.
София менен Вивиан кайрадан качуу жөнүндө сүйлөшөт. София түнкүсү кыздарга тийгени келген кароолчудан картаны алууну сунуштайт. Вивиан дагы эле уколдун таасири астында кароолчулардан коркуп катуураак сүйлөй баштайт жана Эванын көңүлүн өзүнө бурат. Андан кийин Эва мисс Брикселдин бөлмөсүнө барып, Вивиандын жүрүм туруму жөнүндө кабарлайт. Мисс Бриксел Вивианды бийиктиги 1 метр, турасы 1 метр болгон капаска камайт. Андан кийин ал өз бөлмөсүнө барат. Ал жерде алар мисс Бриксел менен доктор Мирон түгөйлөр экендиги жана алардын бүт бизнеси мыйзамсыз экендиги көрсөтүлөт. Мирондун айтымы боюнча инвесторлор көбүрөөк акча талап кылышат. Ошондуктан алар улуураак балдарды да кабыл алууга аргасыз болушат. Мисс Бриксел бул алардын ишмердүүлүгүн ачыкка чыгарышы мүмкүн деп кооптонот. Түнкүсүн күзөтчү Алекс кыздардын бөлмөсүнө кирип, алардын бирине тийүүнү каалайт. София аны көрүп, ага кол салып мушташып, аны нокаут кылганга үлгүрөт. Картаны алгандан кийин София Вивианды куткаруу үчүн чуркайт. Бирок колунан келгиче сигнализация иштеп, аны уккан София качып кетет. Эртең менен Вивиан жана башка кыздарды тизип карта уурдалганын кабарлайт. Мисс Бриксел Софиядан картаны таба албагандыктан аны кыздардын бирине берген деп эсептейт. Карта табылмайынча кыздардын баарын жазалайбыз деп Рита деген кызды биринчи алып чыгып кетишет. Мисс Бриксел кыздарга таблеткаларды өзү берип баштайт. Ал эми Вивиан ак таблетканы жутууга аргасыз болот. Мисс Бриксел Вивианге эртең үйүнө алып кетерин убада кылат. Түнкүсүн Вивиан сергек болуш үчүн колуна заколкасын сайып алат. Ал керебеттин жанындагы панелдин артына София катып койгон картаны таап алат. Ал качууга аракет кылат, бирок карта колдон калганын билет. Вивиан айласы кетип, бирок андан кийин эшиктин шуруптар менен буралып турганын көрөт. Картаны колдонуп ал эшиктин анын илмектери менен чыгарат. Дарыгердин кабинетине келгенде ал мисс Брикселге жолугуп, аны коркутат. Вивиан мисс Брикселди жеңип, ага уктатуучу укол сайып салат. Анын колунан картаны алып чыгып кетет. Ал сыртка чыгып кетсе болмок, бирок анын ордуна Софияга жардам бериш үчүн астыңкы этажга түшүүнү чечет. Төмөнкү кабатта Вивиан капастарды көрөт жана алардын арасынан Софияны таап, анын бошотуп, анан алар кыздарды операция кыла турган бөлмөнү таап алышат. Андан бир нече өлүктөрдү көрүшөт. Алардын арасында териси сыйрылган Ританын сөөгү да бар. Вивиан качкысы келет, бирок София бардык кыздарды сактап калгысы келет. Ал класста отурган башка 16-уривендеги кыздарга барат жана аларды анын артынан ээрчүүсүн көндүрөт. Ошол эле маалда Вивиан презентация бөлмөсүнө жашыруун кирип, ал жерде тери трансплантация аркылуу жашарууну убада кылган Версалия клиникасынын жарнагын көрөт. Ал жерде жаш кыздардын терисин алып улгайган эжелерге койоорун көрөт. София 16-уривендеги 4 класстын кыздарын бир бөлмөгө чогултат. Ал аларга баарын түшүндүрүүгө аракет кылат, бирок баары терс кабыл алып, София эмнени каалап жатканын түшүнүшпөйт. Вивиан алсырап калган мисс Брикселди алып келип, ал кыздарга мисс Брикселден бет трансплантациясынын белгилерин таап, анын да бул процедураны колдонгонун түшүнүшөт. Мисс Бриксел баарын мойнуна алат. Кыздар аны капаска салып коюшуп, Вивиан башка кыздарга жөнөгөндө Эва эшикти ачып салат. Ошондо сигнализация иштеп кетет. Кароолчулар кыздарды кууп жөнөшөт. Кыздардын арасынан Софияны жаралап, Вивиан менен София бир бөлмөгө камалып алышат. Доктор Мирон София менен Вивианга келип, аларды багынып берүүгө көндүрүүгө аракет кылат. Ал кыздардын биологиялык ата-энелери алардын ымыркай кезинде сатып жибергенин айтат. Вивиан ар бир кыз Мирон үчүн 16 жашындай кымбат экенин билип, ал өзүнүн бетин скальпель менен кесип салат. Ал эми дарыгер анын сулуу жүзү начарлап баратканын көрүп кыйкырып жиберет. Андан кийин кароолчулар дарыгерди инвесторго алып барышат. Атылган ок угулат. Доктор Мирон клиниканы башкара албай кыздарды качып кетишине жол бергени үчүн өлтүрүлөт. Эртең менен кыздарды белорусиялык тез жардам кызматы таап, коопсуз жайга жөнөтүшөт. Кыздар күндү жамгырда биринчи жолу көрүп сүйүнүшөт. Ошентип алар акырында кол кармашып туруп, ошону менен кино соңуна келип жетти. Жаккан болсо лайк басып кетиңиздер. Кийинки кинодо жолукканча.